بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام مسلم رحمه الله чыгарган хадисте, бұл хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Куллу амал ибн Адам юдаъаф, ал-хасанату ашру амсалиха иля 700 ضعف». Пайғамбарымыз бұл хадисте адам баласының ар бір амалының соолу көбөйтүлүп берилет деді. Кандайча? Bir жакшылыгынын соолу 10 еседен 700 есеге чейин көбөйтүлүп берилет деді. Эгерде инсан bir амал жасай турган болсо, ошол амалынын соолу 10 еседен 700 есеге чейин көбөйтүлүп берилет. Кээ бир башка хадистерде келет, 700 еседен да көп эсеге көбөйтүлүп берилет. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Аллах Таала айтты, бир гана орозонун соолу андай эмес деди. Анткени ал орозо мен үчүн, анын соолун мен өзүм берем деди. Ядау шахватаху ва таамаху мин ажли. Орозо кармап жаткан адам өзүнүн шахватын жана жеп ичүүсүн мен үчүн таштайт деди Аллах Таала. Орозодон башка ибадаттардын соолу айтканыбыздай 10 еседен 700 есе, андан да көп эсеге көбөйтүлүп берилет. Бир гана орозонун соолу андай эмес деди Аллах Таала. Ал мен үчүн, анын соолун мен өзүм берем деди. Алымдар айтышат, Аллах субханаху ва тааланын орозонун соолун өзүм берем деп айтып жатканы, бул орозонун соолу өтө улуу экендигинен кабар берет дешкен. Эч бир орозонун соолу өлчөөсүз көбөйтүлүп берет экендигинен кабар берет дешкен. Жана алымдар айтышат, бул орозо инсан менен Аллахтын ортосундагы сырдуу ибадат деген. Эгерде бир инсан орозо боло турган болсо, анын орозо экендигин биз биле албайбыз. Эгерде өзү эле кабар бербеген болсо, бир гана Аллах субханаху ва таала өзү гана билип турат анын орозо экендигин. Ал эми башка ибадаттарды жасай турган болсо, анын ошол ибадаттарды жасап аткандыгын биз көрүп биле алабыз. Анткени ал ибадаттары бизге көрүнүп турат. Орозо болсо андай эмес. Инсандын айтканыбыздай орозо экендигин биз көрүп биле албайбыз. Бир гана Аллах субханаху ва таала өзү гана билип турат. Ошондуктан да алымдар бул орозону пенде менен Аллахтын ортосундагы сырдуу ибадат, риядан узак болгон ибадат. Ошондуктан да бул орозонун соолу ушунчалык улуу деген. Хадистин уландысында лиссаими фархатан, фархатун инда фитрихи ва фархатун инда ликаи раббихи. Орозо кармаган адамдын эки кубанычы бар деди. Биринчиси оозун ачып жаткан учурда деди. Орозо адам оозун ачып жаткан учурдагы кубанычы эки тараптан болот. Биринчи тарабы, ал орозо адам ошол күнүнүн орозосун бүтүрүп алгандыгы үчүн кубанат. Аягына чыгарып алгандыгы үчүн кубанат. Экинчи тарабы, оозун ачып жаткандыгы үчүн кубанат. Ал эми экинчи кубанычы ал өзүнүн Роббисине жолуккан учурдагы кубанычы. Орозосунун соолун көргөн учурдагы кубанычы. Аллах субханаху ва таала бизди өзүнүн алдына барганда орозобуз менен кубана турган инсандардан кылсын. Вала хулуфу фихи атьябу индаллахи мин рихил миск. Орозо кармап жаткан адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт бул Аллах Тааланын алдында мисиктин жытынан дагы жыттуураак деди. Орозо адам ачка болгондуктан ашказанынан жагымсыз жыт келет. Ошол жыт Аллахтын алдында мисиктин жытынан дагы жыттуураак деди. Эмнеге? Анткени бул жыт ибадат аркылуу чыгып атат. Аллах субханаху ва тааланын буйругун аткарып чыгып атат. Ошондуктан да бул жагымсыз жыт мисиктин жытынан дагы жыттуураак деди. Орозо кармап жаткан инсандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай сүйүнүчтүү кабарлар бар. Орозонун ушундай фазилеттери бар. Ар бир орозо кармап жаткан инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүйүнчүлөгөн сүйүнүчтөрү менен кубана берсе болот. Аллаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля наби.